башка шайларга салыштырмаланып. Эми мына ушул бийликте аялдардын ролу кандай? Алгач сизден ушу суроо тууралуу баштасак. Эми бүгүн өтүп жаткан Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоосунда биздин Кыргыздын кыздары, аялдары катышып жатат. Алардын билими десең билими бар, акылы десең акылы бар. Көп профессиялардын бардыгында иштеп жаткан опыттары бар. Таза иштешкен, чечкиндүү, профессионалдуу, жакшы биздин азамат кыздарыбыз, аялдарыбыз бүгүн ошол таймашта ошо катышып атышат, өздөрүнүн кандидаттарын коюп. Эми буга аябай быйыл өзүң айткандай жакшы болду. Аялдардын саны көбүрөөк да, бир мандаттуу округдарда дагы, анан партиянын списоктарында дагы. Бирок ошого карата бүгүн мына элге таразага коюп атышат, Ошол биздин кыздарыбызды, аялдарды ошол поддержка кылып, эл поддержка кылып ошол шайлоого көбүрөөк шайласа аябай жакшы болот эле. Эмчин дегенде бул эл деген эмне? Эл. Кыргыз эл деген бул көп семьядан турат. А семьянын проблемаларын ким жакшы билет? Албетте аялдар жакшы билет. Андан башка мына Кыргызстанда эми 51% аялдар. Анын көпчүлүгү кайсы эмеде иштейт? Биринчи школ, мектептерде, билим берүү тармагында. Экинчи ден соолук, здравоохранение тармагында. Үчүнчү соода тармагында. Алар бүт ошол кыйынчылыктарды дагы, Кыргызстан көргөн кыйынчылыктарды башынан өткөзүп, ошондо иштеп жатышат. Особенно соодада, өзгөчө соодада. Анан бул аялдар ошол проблемаларды бардыгын башынан өткөзүп атышат, бүт проблемаларды. Анан ошол проблемаларды азыр эмеге Жогорку Кеңештин парламентине алып чыгып, ошол туура закондорду чыгарса кандай жакшы болот эле. Ошон үчүн мына элге кайрыларыбыз, элден сурарыбыз ошол көбүрөөк татыктуу ар бир айылдагы ар бир областтардан татыктуу аялдардан көбүрөөк шайлашса, менимче бүткүл Кыргызстанга дагы, бүткүл элге дагы жакшы болот эле. Эмчин дегенде мен ойлойм, ушу парламентте аялдар көп болсо, аялдар өзүнүн балдары үчүн дагы, Кыргызстандын келечеги үчүн дагы булар жан дилим менен иштеп, менимче ушул алган закондор дагы татыктуу болот эле деп ойлойм да, элдин мүдөөсүн чечкен закондор болот эле да деп ойлойм да. Эми бизде Кыргызда мындай да, илгерки тиги Манас эпосунда дагы Каныкейдин, тиги Айчүрөктүн ролу аркылуу Кыргыздын аялдарын көрсөткөн. Аны өзүңөр билесиңер, элдин баары билет. Любой жумушта эркектерге жардам берип, любой кыйынчылыкта аялдар, Кыргыздын аялдары чоң ролду ээлейт. Анан эми андан кийин деле мына совет доорунда бизде кыргыздардан канча легендарлуу аялдар кыргыз эли деп жанын коюп, депутат да болуп, өкмөттө да болуп бардыгын иштеп берди. Мисалы Кондучалованы билесиңер, Бегматованы, мисалы Нусупова, Ташыбекова деген аялдар канча эмгек кылды өздөрүнүн кыргыз элине. Отунбаева деген билесиңер, биздин Кыргызстанга эле белгилүү эмес, ал өзүнүн
эмгеги менен өзүнүн билими менен бул дүйнө жүзүнө белгилүү аял. Кыргызстандын тарыхында өзүнүн орду бар. Анан андан кийинки азыркы замандын алалы десек, мында депутаттар жогорку кеңеште аз эле аялдар иштейт да. Ошол аз эле аял иштесе дагы ошолор даамдуу, жакшы иштеп, өздөрүн көрсөтүп, чынчылдыгын көрсөтүп, өзүнүн принципиалдыгын көрсөтүп, ушундай жакшы иштеп атат. Ошолордун сүйлөгөнүн биз телевизордон күтүп отурабыз. Эмне деп айтат, кандай деп айтат деп. Анан эми ошондойлордон көбүрөөк болсо, менимче бүт элге да жакшы болот эле, ар бир отурушуга да жакшы болот эле. Кыргызстандын келечегине да жакшы болот эле деген менин оюм бар да. Ошон үчүн элге мына менин кайрылуум, ар бир өрөөндөрдө аялдар, эми мынакей 51% деп атам го, шайлоочулардын ичинен дагы 50% ашык. Ушулар бүгүн мына иши кеч эмес. Ушу аялдарды көтөрүп, ар бир өз өрөөнүңөрдө аялдарды көтөрүп, аялдардан көбүрөөк шайлаңарды мен сурайт элем да. Рахмат чоң. Гүлмара Умитовна, мынакей эми Жамал эже мына ушул бул жолку шайлоодо ошол шайлоо тууралуу жаңы кабыл алынган өзгөртүүлөр киргизилген мыйзамда мына талапкерлердин 30%-ын аял киши түзүш керек деп жазылган. Анан эмне үчүн ушул азыркы Кыргызстандын чечим кабыл алуу деңгээлинде аялдардын катышуусу маанилүү болуп турат? Биз баарыбыз билебиз, ошол айымдар негизи эле ошол мурунку жогорку кеңеште азыр мына жаңы депутаттар келгени турат. Мен баардык кыргызстандыктарды ошол шайлоо күнү менен куттуктап, анан активдүү болгонго чакырып кетет элем. Шайлоого барыңыздар, жөн эле барбай койбоңуздар, бул өтө маанилүү. Анткени мына мамлекеттин тагдыры силердин колуңуздарда. Кандай депутат келет, сиз кимди шайлайсыздар? Анан кийин ой бул мындай эмес дебей, ар кимибиз өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек. Экинчиден сиз туура айтып атасыз, эмне себептен аялдардын ошол бийликке, чечим чыгаруу жакка келишүү өтө маанилүү. Анткени биз ошол мына 30 жылдык Кыргызстандын тарыхын алып карап көрсөк, ошол айымдар иштеген бир структурада коррупция аз болуп атат. Ошол эле жогорку кеңеште айымдар аз болсо дагы, ошол социалдык маселелерди чечкенге, зордук зомбулук маселесин чечкенге, ошол мыйзамдарды кабыл алганга булар өздөрүнүн салымын аябай көп кошушту да. Анан биз дагы мындай бир аттың дейм да, мен дайым карап эле, бирок эмнегедир эле ошол гендер дейбиз, ошол эркек менен аялдын укугу бирдей, аялдар болгон жакта эркектер да болуш керек, эркектер жакта аялдар дейбиз. Бирок ошол чечим чыгаруучу, акча бар, экономиканы чече турган, бийлик боло турган жакка эле дайым эркектерди коебуз да. Бирок азыр статистиканы алып көрсөңүздөр, кандидат наук 70-80% аялдар, доценттер 60% аялдар, профессурада дагы 60-тан ашык пайыз аялдар отурат да. Демек, билимдүү айымдар бизде өтө көп да. Профессор, академик, анан иштей ала турган, ишмер, тилдерди билген. Мен азыр ошол дебатты да карап аттым да, анан аябай капа болдум да карап атып. Деңгээлдерине, суроонун жооп бергендерине, эми элементардуу эле нерсе, ушул биздин экономикалык, агрардык мамлекет болгондон кийин ошол кандай бир кадамдарды таштайсыңар, кантип чечесиңер десе эле 30 жылкы мурунку эле программаларды копи-пейст кылып эле айтып атышат да, дагы аны жакшы айта алышпайт, кагаздан окуп атышат да. Эми мындай адамдар ошол жетекчиликке келгенде кантип Кыргызстанды оңошот? Мен айтар элем, ошол айымдар эгерде мисалы үчүн жакшы соцразвитияга, министр экономики болобу, МВД болобу, эмнеге айымдар келбейт? Тарыхта министр МВД аял болгон эмес. Коюш керек. Эмнеге прокурор аял болбойт? Анткени биз билебиз айымдар кандай күчтүү иштеген, Баекова, Саляновалар кандай Кыргызстанды титиретишкен, туурабы? Кандай бир коррупцияны жоготууга салым салышкан. Мындай нерселерге мен ойлойм, айымдар болсо булар тазараак иштейт. Анткени алар эне, эртеңки баласын ойлойт. Ошол зордук зомбулукка,
каршы турганга, анан мындай бир аялдардын негизи психологиясы боюнча булар азыркын ойлошот да. Азыр садик жок, теги жок, мындай бир салымдарыбызды кошолу, экономиканы көтөрөлү. Эгерде бизде айымдар билимдүү болсо, эмнеге биз ошолорду койбойбуз? Азыр структураларды деле карап көрсөк, ошол бийлик структурасында деле көптөр сындашты. Мисалы үчүн министр болгон айымдар өтө аз. Жок дегенде орун басарлары 1-2 айым болуш керек да. Отделдын начальниктеринде деле аялдарды көрбөйбүз да. Ооба аялдар иштейт, общий статистиканы алып көргөндө секретарь, бухгалтер, отдел кадр, техничка ошол эле жумуштарды берип атабыз да. Эмнеге билимдүү болсо айымдар, деңгээли жетсе, аларга деле беришибиз керек да. Бул жерде дагы кандайдыр бир дискриминация болуп атабы дейм да айымдарга карата. Азыркы мынакей шайлоодо мен ишенем. Анткени биз 2016 жылы ошол квота киргенге чейин 10% аялдар ошол жергиликтүү депутат болушканда, азыркы учурда болсо ошол 2021 шайлоодо ошо квота киргенден кийин 38% айымдар болуп атат да. Демек азыр дагы мына одномандатный дейбиз, бирок бул жерде дагы 288 болсо ошонун 20дан ашуун эле аял койду да. Анткени аялдардын акчасы жок, анткени аялдар бюллетень чыгара албайт, анткени аялдардын ошол коомдо жашап аткан толтура тоскоолдуктары бар, мүмкүнчүлүктөрү аз. Ошон үчүн айымдар кое албай атышат да. Мүмкүнчүлүк аз. Албетте эми азыр партияга коюп атышат, эми бул жерде квота болгон үчүн эле, бирок спискада номер 1 болуп турганда аялдар аз да. Эми айла жок, эптеп 3-чү, 4-чү кылып, анткени мыйзамга муну бир кандай десем, шайкеш келтирбесе, алар спискадан өтпөйт, ошо мыйзам аркылуу, квота аркылуу келип атышат да. Абдан жакшы, эми биздин убактыбыз тардыгына байланыштуу соңку суроону берейин. Мынакей аялдардын коомдук турмушка катышуусуна көмөк көрсөтүү жана аялдардын баягы кыздардын алдындагы милдеттемелери кандай болуш керек? Өзүңүздүн кеп кеңешиңиздер болсо. Мен дагы бир жанагы сөзгө улантып айтып кетейин дегеним, эми мына кыргызстандыктарга, айрыкча аялдарга кайрылуум дагы бир жолу. Ушул аялдарды мына шайлоого көп шайласаңар, ошолордун арасынан, ошол азыркы шайлаган аялдардын арасынан эртең сонун кыздар, аялдар чыгат. Ошолордон министр да болот, ошолордон парламенттин башчысы да болот, керек болсо бул кызым айткандай МВДнын министри болот. Азыр тиги көп өлкөлөрдө оборонный отрасльда аялдар эметет, тиги иштейт. Ошол көбүрөөк шайласа, ошолордун ичинен тандалып көп тармактарда иштеп, аялдар көрүнүп, ошондо коом дагы өзгөрөт да. Коомду өзгөрөт. Мен ошол жанагы сөзгө кошуп кетем деп айтканым. Анан эми бул милдет эми аялдын милдетин өзүңөр билесиңер. Аялдын милдети бул эң биринчи семья, эң биринчи үй бүлө да. Эң биринчи үй бүлө мына тиги, анан эң биринчи балдар деген, балдар үй бүлө бул эмне? Бул эртеңки күн, Кыргызстандын эртеңки күнү. Анан ошол балдарга, ошол аялдар иштеш үчүн жакшы условияларды коюш керек, ошону чечкенге кириш керек. Детсад дегендеги, школ деген тургузуш керек, детсадтар деген жетиштүү болуш керек. Ушунун баардыгы жетиштүү болуш керек. Башка өлкөлөрдө көрүп атпайлыбы, көбүнчө жана скандинавский өлкөлөрдө прямо бир коммунизм, мындайча айтканда, эскиче айтканда эле жомоктогудай жашап атышат. А биздер байкуштар кыйналып атышат да. Детсад жетпейт, школ 40 кишиден окуйт, кандай билим болот? 40 кишиден отурганда, андан дагы 48. Анан проблемалар аябай көп. Анан аялдар ошол проблемаларды эң жакшы билишет дагы. Эми үчүн дегенде аялдар балдар үчүн жашашат. Балдар деген бул эртеңки күн. Баарында силерсиңер, баардыгы эртеңки күн. Анан алар парламентте, жогорку кеңеште ошол маселелерди чечкенге булар биринчи ордо турат го деп ойлойм да. Демек ошо билим берүү тармагында, деги саламаттык сактоо тармагында маселелерди чечүүдө азыр Кыргызстан бир соода базары болуп калдык дейм, Кыргызстан. А соодада
бүт аялдар иштеп жүрөт. Чет мамлекетте азыр 1 миллион деп атабызбы? Тиги кыргыздар иштеп жүрөт, анын канчасы аял? Айтпай эле коеюн, 90%, наверное. А ошолордун канча акча келип атат азыр Кыргызстанга? Телевизордан айтты ғой, 2 миллиардтан ашык доллар, 2 миллиардтан ашык доллар келди за 8 айдын, 9 айдын ичинде. Канча жардам Кыргызстага, ошонун бардык аялдар. Ошолордун кызыкчылыгын бардыгын чечиш керек да, туура закондор табыш керек. Ошолордун баарын чечсин. Ошол деген Кыргызстан, ошол деген эртеңки күн Кыргызстан. Рахмат. Жамал эже, мына сиз жетектеген уюм Кыргызстанга таанымал эле. Мына ушул бир канча аялдар ушул сиздердин уюмдан сабак алып, ушул сиздер аялдар үчүн дагы бир канча иштерди аткарып келесиздер. Анан ушул сизге да ушул эле суроо болсун, аялдардын, кыздардын ушул коомдук турмушта катышуусуна канча милдеттемеси кандай болуш керек, сиз дагы өзүңүз бир. Эми албетте бул Кыргызстанда аял эркек дебей, биз ошол конституциянын астында экөөнүн тең укуктары, милдеттери бирдей да. Ошон үчүн биз ошол кыз балдарды дагы өзгөчө кыз балдарга билим жагына басым кылып, аларга жакшы билим берип, аларды ошол социалдык жактан, ошол коомчулукта каякта жашайт, ошол маселелерди чечкенге, өзүнүн салымын кошконго, алардын патриот болгонуна мындай бир жакшы тарбияларды беришибиз керек да. Биз дагы ошол азыр карап көрсөк, биз биринчи айтып атабыз, албетте аял кишилер ошол депутат болуп келсе, социалдык маселелерди чечет деп. Бирок андан дагы чоңураагы биз азыр ошол экономиканы чечишибиз керек болуп атат да Кыргызстанда. Анткени биз агрардык мамлекет болгонубуз менен биздин мисалы суубуз жок болуп атат, эмнегедир ошону мындай бир стратегически ойлонуп, кечээ өткөндө эле президент выговор берди го, ошолор эртерээк ойлонуп кандай кылышыбыз керек, эсептешиш керек да. Биз ошол 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл ошол сельхоз министрибиз дагы, ошол айыл чарба министрлиги дагы стратегия түзүш керек, ошол айыл чарбага салымын кошуп, ошол жергиликтүү адамдарга жардам берип, кайсыны себет, эмнени сабат сатыш керек. Бул жерде дагы биздин бир эле баарын ошол айыл чарба министрлигин эмес, ошол биздин тышкы иштер министрлери дагы иштеп чыгыш керек. Кайсы продукцияны кайка сатат, биздин дипломаттарды иштешибиз керек, туурабы? Биздин ошол фермерлердин товарлары чирип калбаш үчүн эмнелерди кылабыз? Биз аябай көп договорлорго кол коюп атабыз да. Анан ошонун баарын алып келгенде бул бизге бюджет керек да. Ошол бюджетти чечүүдө дагы эгерде биздин айымдарыбыз билимдүү болуп, жогорку кеңешке келсе, ошол бюджетти да туура бөлгөнгө булар салымын кошот да. Ошону дагы аябай анализдеп чыгышыбыз керек. Каяка көп кетип атат, эмне себептен кетип атат? Ошону биз скрупулезно анализ кылсак, анан кийин ошол калган акчаларыбызды биз үнөмдөгөн, пайдасы түшкөн мамлекетке, аны ошол социалдык иштерди чечкенге дагы аны жумшаш керек да. Ошон үчүн бул жерде мындай бир стратегический ойлонуп, билими бар адамдар келиш керек болуп атат да. Юридиканы түшүнгөн, экономиканы түшүнгөн, план распределенияны түшүнгөн, анан азыр ошол мониторинг, оценка эч ким кылбай атат да. Ошол эле министрликтер каяка учуп атат, эмнеге учуп атат? Барып келгенден кийин алар эмне Кыргызстанга пайда болду. Учуп барып келгениң мисалы 10 000 доллар болуптур. А сен барыш үчүн 100 000 доллар албасаң, ал чыкпаш керек мамлекеттенчи. Биз ошондой бир стратегияларды иштеп чыгышыбыз керек да. Депутаттар да келгенде жөн эле барып, мен турист болуп келмек эмес, барганда мамлекетке пайдап келиш керек. Ошол эле биздин чет мамлекетте посолдорду анализ кылыш керек да. 5 жыл отуруп мамлекетке канча инвестиция алып келдиң? Жөн эле коноктор келген жок. Канча акча беришти, бөлүндү, кайсы проекттер өттү? Мен ойлойм азыр мына буюрса депутаттар келсе, ар бир комитет шайланганда дагы мен ишенгим келет, ошо комитеттин жетекчилери дагы айымдарды коюшат деп, анан ошол айымдар буюрса, ошол бюджетти бөлгөнгө, ошол бюджеттен бөлүнүп, туура кылып, анализ кылып, чын эле керектүү жактарга берип, ал кайра бизге бир мамлекетке бир салымы кошула турган нерселерди алып келишибиз керек да. Бирок жөн эле
эле бул партиядагы бизге мынау креслону бересиңер деп дагы партиялар өздөрүн дагы бул дагы болсо бир элдин ишеними болуп атат да, татыктуу кадрларын ошо татыктуу жерге бериш керек да, алардын бир иштеп жүргөн опыты болуш керек, ошол жакта билиш керек. Анткени биз аябай көп эле көрүп атабыз, азыр парашютист бир адамдар келип атат да, ошон үчүн буга дагы бир көңүл буруп, мен ишенем ошо айымдар келгенден кийин өзгөчө ошол бюджетти чечкенге, туура чечкенге, аны мониторинг кылганга, андан кийин ошол социалдык маселелерди биз тез арадан чечишибиз керек. Сіздерге чоң рахмат. Эми ушул учурда эркин микрофон берейин. Ошол жалпы аял затына болгон кайрылууңуз, бүгүнкү кыргызстандыктарга кайрылууңуз болсо. Дагы бир жолу кыргызстандыктарга, өзгөчө аялдарга менин кайрылуум. Азыр дагы кеч эмес, кечке чейин шайлоо жүрүп жатат. Ушул аялдардан татыктуу аялдарды чыкты го, ошолордон көбүрөөк шайлабаңарды мен силерден өтүнүч болуп сурап кетер элем. Ошол мен ишенем, ошол аялдардан келсе, обязательно ошонун ичинен эң жакшы азамат кыздар, аялдар келет. Ошолор мына мурдакы жана эжекелерин мен айттым го, ошолордон кем эмес. Алардан да кыйын азамат кыздарыбыз бар. Болуубуз кур эмес. Ошолор көбүрөөк келгенге жардам бериңерди, мен баарыңардан сурайм. Ошолор азыр мына ушул шайлоодо көп мүмкүнчүлүктөр берди аялдарга, көп мүмкүнчүлүктөр. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыш керек да. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып калып, көбүрөөк аялдарды алып келсеңер, ошол көп азамат сонун кыздарды өстүрүп, коомчулуктун эртеңки күндүн, Кыргызстандын эртеңки күнүнүн проблемаларын чечкенге көп жардам болот деп ойлойм да. Чоң рахмат сизге. Мен да кыргызстандыктарга кайрылып кетет элем. Кыргызстандагы башка чет өлкөдө жашайсыздарбы? Ошо шайлоого активдүү катышкыла. Кимди шайлайсыздар өзүңүздөр билесиздер. Бирок ошо одномандатный округдагы айымдарга кайрылып кетет элем. Кандай болсо да аялдарды шайлаңыздар. Аялдар келсе, ошол бюджетти туура түзгөнгө, экономиканы көтөргөнгө, социалдык нерселерди чечкенге өздөрүнүн чоң салымдарын кошот деп, эми кыргызстандыктардын баарын шайлоого катышыңыздар, ишенбей койбоңуздар, анткени бүгүн ошол келечек чечилип атат. Чоң рахмат сиздерге дагы. Ишиңиздерде дайым ийгиликтер болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда аялдардын коомдогу ролу дегеле коомдо эмес, чечим кабыл алууда аялдардын катышуусу канчалык деңгээлде маанилүү деген суроонун тегерегинде сөз кылдык. Биздин суроолорго Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер Гүлбара Уметова жана мутакалим аялдардын прогрессивдүү коомдук уюмунун директору Жамал Фронтбек кызы жооп берди. Ал эми Ала-Тоо 24 каналы түз эфирдеги берүүлөрүн улантат жана бүгүнкү өлкөдө болуп жаткан шайлоо тууралуу маалыматтарды дагы сиздерге жеткирүүдө ыкчам иш аракет кылууда.